Мелис Арыпбектин кайрылуусу. Мухаммедкалый Абылгазиев тез арада камакка алынышы керек. Көз карандысыз эркин журналист-публицист Россия Илимдер Академиясынын алдындагы географиялык коомдун анык мүчөсү Мелис Арыпбек ашынган арамза Ачкөз Абылгазиевди тез арада камакка алышыбыз керек деп жазып чыкты. Төмөндө маалымат толугу менен. Кечээ мен 5G антеннанын толкундар тыгыздыгынан айынан элибиз массалык түрдө кырыла баштаганын кеп кылсам, бул жагынан маалыматтары жок адамдар мага ишенишпеди эле. Андыктан кайрадан кайталашым абдан зарыл болуп турат. Эмесе жакшылап акыл пештеп, ой калчап, окугула да ойлонуп ойлонгула. Толгонгула калайык калык жумурай журт. 5G деген эмне деген ырайымсыз илдет. Не деген көзгө көрүнбөгөн апаат. Бул жагын орусча берейин. 5G – это мощнейшее облучение всего живого сверхкороткими электромагнитными волнами. 5G – это гарантированное нарушение нервной системы, внутренних органов, убитый иммунитет, онкологические заболевания, катаракта, повреждение ДНК и так далее. Изначально это была военная технология. Это система оружия, замаскированная под удобство потребителя. Муну мен өз оюмдан чыгарган жокмун. Эмесе того тээр далилдер менен пикирлешелик, урматтуу окурман. Сөз Кыргызстандын болочогу, элинин бар же жок болуп кетүүсү боюнча жүрүп жатат. Коронавирус деген илдет менен алаксытып калдайган карапайым калк үй камагында жаткан учурда ак үй өздөрүнүн кара оюндарын бүткөзүп жатышыптыр. Мухаммедкалый Абылгазиевдин командасы жалгыз Кубатбек Бороновдон башкасы алмашылып калганда дагы тырышып, тырмышып кызматтан кетпей келген. Анан эле Жанар Акаев деген тапан депутат трибунага чыгып, Абылгазиевге кайрылып бомба жарды. Кимдер 5G орнотуп, аны колдонууга чет элдик компанияларга уруксат берди деп. Анан эмне болду? Көчүгө гана эмес, тиши менен олтурган креслосунан ажырагысы келбей, жармашып жабышып турган Абылгазиев Жанардын жар салып, бомбаны жарган сөзүнөн кийин дароо күтүүсүз эс алууга чыгып, бир айча дымып калды эле. Өлүү тирүүсү эч билинбей кайтып келди дагы өзүнүн биринчи замына ордун бошотуп берип, жылт койду. Көрсө 5G деген адамзаттын тукум куруткылчу мощнейшее облучение всего живого сверхкороткими электромагнитными волнами, гарантированное нарушение нервной системы, внутренних органов, убитый иммунитет, онкологические заболевания, катаракта, повреждение ДНК и так далее деген ажалдын башаты болгон аламатты Кыргызстанга орнотууга ким уруксаат берип кол койгон? Албетте, мындай өтө кырдаалды жараткан, а бирок ак ортодо өтө көп акча ойногон келишимде ажонун макулдугу жок жалгыз мындай чыккынчылык жолго жалгыз Мухаммедкалый Абылгазиев барбайт болчу. Натыйжада эмне болду? Натыйжасын тилекке каршы азыркы учурда көрүп угуп, уулугуп, түгөйүнөн ажыраган карышкырдай улуп жатабыз. Күн эмес саат сайын өлүм житим көбөйүп жатат. Себеби Абылгазиев кол коюп эл аралык олигархтардын арам оюн аткаргандыктан, 5G иштей баштагандыктан коронавирустан 1000 эсе коркунучтуу апаттуу аламат башталды. 5G өтө кыска жыштыктагы электромагниттик толкундары агылган аймактын алдындагы тирүү жандар облученияга кабылып, иммунитеттери өлүп, өпкөлөрү жаңылдетке кабылып тез арада өлүп жатышат. Жаш карысына карабай. Эмне кылуубуз керек? Ашынган арамза Ачкөз Абылгазиевди табышыбыз зарыл. Эгерде Шадиевке окшоп качып кетсе, анда ажодон сурашыбыз керек. Болбой калса 5G антенналарды жок кылуубуз зарыл. Европада жана Россияда бул антенналарды өрттөп жатышат. Антпесек, эзилген эл биротулуу тукум курутка айланабыз. 5G'ге карата дарыгерлердин бардык аракеттери алсыз болуп калганын көрүп жатабыз. Чечкиндүү чара көрбөсөк болбой калды жумурай журт. Ойгонуп, ойлонгонго убакыт жок калды. Козголуп, иш арабыздагы саткын душмандарды жоопко тарталык. Башка жол жок. Кыргыздын эң ырайымсыз душманы кайдыгерлик кенебестик, кош көңүлдүк көргө тыккан кошоматтык. Кайдыгерликке согуш жарыя кылалык. Эгерде тирүү калабыз десек, калайык журт. Мен дагы каптаган кара толкун менен күрөшүп жатамын. Макаланын даярдаган көз карандысыз эркин журналист, публицист, Россия Илимдер Академиясынын алдындагы географиялык коомдун анык мүчөсү Мелис Арыпбек. Чыны менен жогорку маалымат кандайдыр бир чындыкка дал келсе, тийиштүү органдар Абылгазиевди текшерүүгө алышы керек. Булак Nazarnews.kz